Салам, менин атым Зулайка. 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүк күнүн белгилейт. Мен 31 жыл мурда өлкөбүз кантип көз карандысыздыкка жеткенин айтып берем. 1991 жылы 31 августта Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин кезексиз сессиясында мамлекеттин эгемендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алынган. Кыргызстан мындай документти кабыл алган Орто Азиядагы биринчи советтик республика болгон. Анткени менен эгемендүүлүккө жетүүгө көптөгөн маанилүү окуялар түрткү болгон. 1985 жылы Советтер Союзунун ошол кездеги башчысы Михаил Горбачев СССРде калыптанган турмушту демократизациялоону, башкача айтканда кайра курууну жарыялаган. Натыйжада өлкөдө цензура жана бир партиялуу система жоюлуп, ачык айкындуулук, сөз эркиндиги жарыяланган. Мындан улам адамдарга саясатка аралашууга, мурда көтөрүүгө мүмкүн болбогон маселелерди эл алдында айтып чыгууга жол ачылган. 1990 жылы Балтика өлкөлөрү Латвия, Литва жана Эстония эгемендигин жарыялап, Советтер Союзунун курамынан чыккан. Калгандары андан кийин эгемендик ала башташкан. Кыргызстанда кайра куруу жылдарында саясий турмуш кызып, адамдар бейформал уюмдарга бириге башташкан. 1990 жылдын май айында алардын көбү Кыргызстандын демократиялык кыймылына кошулган. Эл арасында КДК деп аталган жаңы биримдик республиканын эгемендигин бекемдеп, базар эркиндигин, демократия жана көп партиялуу системаны орнотууну талап кылган. Кыргыз тилине мамлекеттик макам берүү үчүн да күрөш жүргөн. Ал ийгилик менен коштолуп, 1989 жылдын сентябрында парламент мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алган. Мыйзамда кыргыз тили республиканын мамлекеттик тили деп таанылып, башка тилдерге эркин өнүгүү кепилденген. 1990 жылдын июнь айынын башында Ошто өлкөнүн тарыхындагы биринчи улуттар аралык жаңжал чыгып, жүздөгөн адам курман болгон. Ал республиканын ошол кездеги башчысы, Компартиянын жергиликтүү бөлүмүнүн жетекчиси Абсамат Масалиевдин саясий позициясына чоң доо кетирген. Арадан бир канча ай өткөн соң октябрда Кыргызстанда тарыхта биринчи жолу президент дайындалган. Президентти жарандар эмес, Жогорку Советтин депутаттары шайлаган. Добуш берген 350 эл өкүлүнүн көпчүлүгү реформаны жактагандар болгон. Башында президенттикке Масалиев баштаган 3 адам талапкерлигин койгон. Бирок бири да керектүү сандагы добуш ала алган эмес. Мындан улам депутаттар жаңы талапкерлерди издөөгө аргасыз болушкан. Ал түгүл жазуучу Чыңгыз Айтматовго дагы талапкер болуу сунушу түшүп, бирок ал башка талапкерди, Илимдер Академиясынын ошол кездеги башчысы Аскар Акаевди колдогон. Экинчи жолкусунда дагы президентти дароо шайлоо мүмкүнү болбой калып, экинчи тур өткөрүүгө туура келген. Мына ошол экинчи турда Акаев атандашы Насирдин Исановду жеңген. Исанов андан кийин республиканын премьер-министри болуп иштеп, 49 жашында жол кырсыгынан каза тапкан. Партия жетекчилери шайлоонун жыйынтыгынын тааныганы. Ошол жылдардагы саясий маданияттын мыйзамга баш ийүүнүн деңгээли жөнүндө көп нерсени айтып турат. Азыр андай көрүнүштү элестетүү өтө кыйын. Деп эстеген аталган шайлоону кийин ошол кезде эле парламент депутаты болгон Өмүрбек Тикебаев. Депутаттар коммунисттик лидерди эмес, жаңы саясий толкундун өкүлүн шайлашкан. Бул окуялардын андан аркы өнүгүшүнө олуттуу таасир эткен десем болот. Ошол эле жылы өлкөнүн расмий Кыргызстан деген аталышы пайда болгон. 15 декабрда парламент мамлекеттин көз карандысыздыгы жөнүндө дагы декларацияны кабыл алган. Документте өлкө Кыргызстан Республикасы деп аталган. Дагы бир нече айдан кийин Борбор калаанын дагы аталышы өзгөртүлүп, ал Фрунзе болбой Бишкек деп атала баштаган. Ал арада бүткүл Советтер Союзунда трансформация жүрүп жаткан. 1991 жылдын 17 мартында өлкөнүн тарыхында биринчи жана акыркы жолу бүткүл союздук референдум өтүп, анда жарандарга СССРде тең укуктуу суверендүү республикалардын жаңыланган федерациясы катары сактап калууну каалашабы жокпу деген суроого жооп берүү сунушталган. Кыргызстандыктардын көпчүлүгү макул деп добуш беришкен. Ал эми 20 августта бир катар союздук республикалар суверендүү мамлекеттердин союзу жөнүндө
жөнүндөгү жанагы жаңыланган СССР тууралуу келишимге кол коюшмак. Советтер Союзунун президенти Михаил Горбачев дагы бул келишимдин авторлорунун бири жана тарапкери болгон. Кыргызстан дагы ошол келишимге кошулууну пландаган болчу. Бирок ошол бойдон келишимге кол коюлбай калган. 19 августта Москвада Компартиянын бир нече мүчөсү, КГБнын жана Коргоо министрлигинин башчылары биригип алып жаңы келишимге каршы чыгып, СССРде бийликти басып алууга аракет кылышкан. Алар ошол учурда өздөрүн өзгөчө абал боюнча мамлекеттик комитет ГКЧП деп аташкан. Натыйжада Москвага аскерлер киргизилген. Кыргыз элитасында дагы ажырым пайда болгон. Президент Акаев аппараты менен төңкөрүштү колдобой койгон. Ал эми Компартиянын жергиликтүү башчылары колдоо тарабына өткөн. Ал кезде президент да Компартиядагы бир имаратта Бишкектеги Ак үйдө отурчу, бирок эки башка тарабында. Москвадагы төңкөрүш аракетинде 3 адам каза болгон. Кыргызстанда ал эч кандай бир башаламандык же курмандыкка алып келген эмес. Бирок жергиликтүү бийлик Бишкекке танктар киргизилиши мүмкүн дешкен, бирок андай болгон эмес. 22 августта Москвада ГКЧПнын мүчөлөрү кармалып, төңкөрүш ишке ашкан эмес. Бирок аңгыча союздук жаңы келишимдин тагдыры чечилип калган эле. 10 күндөн кийин эле Кыргызстан эгемен жана демократиялык мамлекет катары өзүнүн көз карандысыздыгын жарыялаган. Ал эми сентябрда парламент Кыргызстандын коммунисттик партиясын тараткан. Ал эми октябрда бул жолкусун жалпы элдик добуш берүүдө Акаев президент болуп шайланган. Бирок анда жалгыз талапкер болгон. Аны добуш бергендердин 95%дан ашыгы колдогон. Декабрда Советтер Союзу биротоло жоюлган. Ал эми Кыргызстан көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги КМШнын мүчөсү болгон. Бул биздин өлкө кошулган алгачкы эл аралык уюм болгон. Кийин 1992 жылы Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна кошулган. Ал күнү уюмдун Нью-Йорктогу штабынын алдында Кыргыз СССРнин туусу көтөрүлгөн. Себеби ал убакта республиканын өзүнүн туусу жок болчу. Эгемен Кыргызстандын бардык зарыл болгон атрибут жана белгилери гимн пайда болгон. 1992 жылы туу жана гимн, 1993 жылы конституция жана улуттук валюта кабыл алынган. Баса Кыргызстан жеке өз валютасын бекиткен постсоветтик өлкөлөрдүн биринчиси болгон. Мындан тышкары 1993 жылы өлкө Кыргыз Республикасы, ал эми парламенти жогорку кеңеш деп атала баштаган. 1993 жылдын апрелинен тартып иштеген ошол учурдагы чакырылыш кийин легендарлуу парламент деп таанылган. 1994 жылы республика өз гербине ээ болгон. Бир жылдан кийин биринчи парламенттик шайлоо өткөн. Ал убакта депутаттар партиялык тизме менен эмес, ар бири өзүнүн округунан мажоритардык система боюнча шайланышкан. Ал эми жогорку кеңеш өзү 2 палаталуу болгон. Достор, эгемен Кыргызстандын кыска тарыхы мына ушундай. Эгерде сиз ошол окуяларга күбө болуп, көрүп билген болсоңуз, комментарийге эсте калган окуялар менен бөлүшүңүз.